аду илаллах деп айтканда атат да. Мен Алла Таалага чакырам деп атат. Көрдүңүзбү? Бузукулукка, же туура эмес ишке, же болбосо жанагы сокур ээрчүүгө чакырбастан адам баласы ыхластуулук менен Алла Тааланын өзүнө чакырыш керек. Көрдүңүздөрбү? Мына Аллах субханала таала пайгамбарыбыз айтып атат. Сен ошо Алла Таалага чакыргын, менин жолума чакырганда буйруп атат. Демек биз ошондон үлгү алып чакырганда ыхластуулук менен Алла Тааланын өзүнө гана чакырышыбыз. Алла Тааланын өзүнө чакыруу деген бул эмне? Ошолчо таухидти жакшы түшүнүү дегенди билдирет. Алла Тааланын акысы болгон таухид, айрыкча таухидул улухия, ибадатка байланыштуу таухид. Алла Тааланын жалгыз сыйынууга татыктуу зат экенин элдерге жеткирип, элдерди ширктен кайтарып таухидке чакыруу. Алла Таала бул ааламды жараткан жалгыз эге экен, бул ааламды башкарган жалгыз зат экенин билдириш үчүн, Аллах субхана тааланын өзүнө ылайык ысым сыпаттары бар экенин билдирип, мындайча айтканда Аллах субхана тааланын элге затын, ысым сыпаттарын таанытып, анан Аллах субхана таала бизди бул дүйнөдө эмнеге жараткан, эмнени бизден талап кылат, мына ошону жеткирүү. Ал баарыбызга белгилүү болгондой, Аллах субхана таалага адамдар эч бир нерсе шерк кылбай ага түз ибадат кылуулары. Мына ушул нерсеге биз чакырып, ошого басым жасашыбыз керек.